Жашоо турмушу үйдө, үй бүлөдө өтпөгөн, өзүнүн жашаган жерин абат кылууга аракет жасабаган адам болбосу. Бош убактысында же эртелик кеч турак жайын жасап түзөп, кээде кул жасабас кара жумушту да рахат менен жасап, кээде таланттуулар таппаган татаал ойлоп табууларды да жасаган мекендештерибиз четтен чыгат. Ой жеткен менен кол жетпейт болуп, көп учурда кирешенин тартыштыгы далай максаттардын ишке ашышына кедерги болот. Ошого карабастан жоктон бар кылуу, бирди эки кылуу, башкача айтканда үйдөгү эр бүлөнүн сарамжалдуулугу менен эптүүлүгү жана алтын колу менен толгон токой чечилгистей көрүнгөн көйгөйлөрдү да чечсе болот. Албетте, акча тыйын жетип турса, даярды сатып алганга эмне жетсин? Бирок адамдын өз колу менен жасап алганынын баасы да, мааниси да өзгөчө болору талашсыз. Үйүңдө өз колуңдан жаралган нерселер канчалык көп болсо, ошол үй сен үчүн ошончолук кымбат болору өзүнөн өзү түшүнүктүү. Үйдөгү ошондой жаратман жашоону көрүп өскөн бала чакада бир башкача тарбиялуу болот эмеспи? Бүгүнкү көрсөтүүбүздө экендештерибиздин мына ушундай жаратман жашоосуна себеп түрткү болоор жасалма таштар тууралуу сөз кылууну чечтик. Баш калаабыздын базарларынын биринде жасалма таштарды саткан Эдил деген жигит бар. Ал аларды сатып эле тим болбостон, таштардын дээрлик көбүн өз колу менен жасай билет. Биздин билгениңди теле көрсөтүү аркылуу башка элге да үйрөт деген сунушубузга ал илгиртпей макул болуп, дээрлик жарым күн бою биз менен алек болду. Ушул көрсөтүү ого чыккандан кийин Эдил Баатырдын ыкмаларын, айрыкчанын эң арзан таман таштарды жасаганын пайдалангандар четтен чыгаарына кенедей да шегибиз жок. Дизайндардын баары өзгөрүп атат. Строительствода технологиялардын баары өзгөрүп, анан кийин азыр стиль лофт деп коет. Ошондой стиль чыккан. Ал стилдин мааниси бул таш менен декорирование кылмай. Потому что таш өзүнүн көркү дагы мындай аябай сулуу түшөт. Сиз кармап турган материал бул ички жасалмаларды жасаганга бөлүмдөрдү көбүнчөсү кухняларга алышат. Эмнеден бул материалдын өзү? Бул материал гипсовый материал. Гипстен, э? Основа гипс. Формасын куюп алса болот. Кааласаңар ушундай таш, кааласаңар любой природный таш алып эле ошонун формасын чыгарып, андан кийин силикон куйгандан кийин бул матрицасы даяр болуп калат да. Биз силиконду өзүбүз даярдап, бияктан эле форма жасап берип атабыз каалагандарга. Келип, мисалы, ар бир таштын квадраты менен сатылат. Квадратын сатып алганча даяр таш жасаса, бул көп эле эсе арзан болот да. Муктар кармашып койсоң. Мынакей бул жерде биз неме кылып даярдадык. Профессиональный форма деп коет. Кол астыңызда болгон жакшы жыгач аласыз. Ага кадимкиндей эле мынакей опаловкаларды жасадык. Средний сланец деп коет бул. То есть дикий камень сыяктуу. Ошону орноштурабыз деп чечтик да. Клейге отурусулган, бүт даярдалган, шовтордун баары заполненный. Азыр мына мондай силикондор чыккан. Бул двухкомпонентный деп коет. То есть булар бөлүнөт жесткость боюнча. Көбүнчө ташка колдонгон. Могу 30 деген показатели менен бар да, булар 20-лыктар бар. Алар аябай эле жумшак болот. Археологияда колдонсо болот ал силикондорду. Бир жерден отпечаток, слепок алганга. Булар болсо 30-ка деп коет. Булар уже ташка кетет. Бул эки компоненттен турат. Экөөнү аралаштыргандан кийин катып баштайт силикон. Ага чейин бул катпайт. Бул восковый разделитель деп коет. Восковая разделительная смазка. Муну чачкандан кийин куюлган силикон таштарга жабышпайт. Формасы дагы жакшы болуп чыгат. Бул матрицаны азыр обработка кылабыз. Форма чоң болгондуктан биз азыр бул жерге 6 килограмм силикон аралаштырабыз. Көп жерде сатылбайт бул силикондор. Анткени спрос бар, бирок адамдар эмнегедир даяр силиконду аз сатып алышат. Ага караганда даяр форма сатып алган оңой. Билбейм, бул корккондуктанбы, ошо жасай албайм деп ишенбейт өздөрүнө. Бирок кылыш оңой бунун баарын эле. Эң жакшы гипс Кыргызстанда болсо, эң сулуу таштар да Кыргызстанда. Бул природный түс эмес. Буну адам жасаган. Жасалганда тоже процесс изготовления анчалык деле кыйын эмес. Бул жерде бетономешалка алынат, щебень алынат, бетономешалка салынат, анан газовый горелка деп коет. Ошо менен бир температурага чейин ысыйт. Ысыгандан кийин анан каалагандай
түстөгү боекторду кошуп койгондон кийин мына ушундай өң болуп калат. Булар килограммдап сатылат. Булар гүл өстүргөн үйдүн ичинде, оранжерея жасаган, лимон мисалы ушундай бак тиккендер ошолорду коостогонго алышат. Эми канча сом мунун килограммы? Мунун килограммы 25 сом 1 килограммы. Мешогу 20 килограммдан болот. Ошондо 1 мешогу 500 сом. Мындай дизайндар. Ар кандай түрдөгү дизайндарды. Мунун преимуществосы дагы бар. Бул таш болгон жерде асты клёнка болгондон кийин чөптөр өспөйт. Жана ото чөптөрдү өстүрбөйт да. Кадимкиде эле шагылды боеп коет. Бул суюк таш деп коет. Суюк таш травентин деген таштан жасалат. Бизде Кыргызстанда Ошто жалпак таш деген месторождение бар. Ошол жерде травентин чыгарылат. Ошол травентин Бишкекке келип, ал жерден плиткалар кесилет. Андан отходдор калат. Куму калат, майда ташы калат. Ошол кайта мельницадан өтөт. Тегирменден өтүп, майдаланып, бир определенный фракцияга келет. То есть мындай пишинкалардын миллиметр менен деп коет да. Ошого келгенден кийин булар атайын клейлер бар. Ошол клей менен аралашып суюк таш болуп калат. Муну кирпич түрүндө жасасаңыз болот. Мынакей жөнөкөй сары таш сыяктуу кылып жасасаңыз болот. Кремлевский. Булар өң өчпөйт, аябай туруктуу, атмосферно стойкий деп коет. $15 башталат жакшы таштар, травентини. Мунуку болсо айланып көргөндө 130 сомго айланат 1 квадраты. 130 сом болот 1 квадраты. Бул даяр. Шпатель менен эле мындай специальный профессиональный шпатель деп коет, кельма. Ошо менен алып эле колу билген адам майлап өзүнө ушундай жасап алса болот. Үйүн сулуу кылып, сары таш кылып алса болот. Мындай болот экен. Ооба. Моментип жасаса болот экен. Кирпич түрүндө чыгарса болот, плита түрүндө чыгарса болот бунун баарын. Мынакей. Американский стиль болуп калат бул, мындай мелкий кирпич болгондо. Каалагандай мындай орнаменттерди түшүрсө болот. Силиконду бир чакага коюп, эми экинчи отвердитель деп коет. Ошол отвердителин кошобуз буга. Катыргычы. 10 мүнөттө аралаштырыш керек. Брусчатканын 2-3 түрү болот. Ар бирөө эле көнүп калган, көрүп жүргөн таман таш. Бул бетондон жасалган таман таштар. Булар мынакей. Азыр бетондун жаңы түрлөрү чыккан, глянцевый деп коет. Булар уже жалтырак. Боектор дагы Германиядан келген боектор, цемент дагы высокопрочный цементтер кошулат, маркасы чоң цементтер. Булар жакшы формаларга куюлган. Муну азыр евро брусчатка деп айтылат. Ошондой брусчаткалар бар. Азыр түрү көп евро брусчатканын. Таман таштын. Кыш мезгилинде бетондун баары жарылып баштайт. Эгерде бул жерден жаракка кетсе, суу тийсе, ошол жер жарылып баштайт. Булардын андай свойствосы жок. Жакшы цемент кошулган, жакшы краска кошулган, жакшы кошумчалар кошулган, ошон үчүн булар жарылбайт. 1 чарчы метри евро таман таштардыкы 650 сомдон жогору карайт. Бул жерде мисалы ушул эле таш 650 сом болсо, мындай уже бул таман таш кымбатыраак. Бул Кремлевский деп коет. Баарыңар эле көрүп жүргөндөй жанагы кызыл Красная площадьтагыдай, кызыл аянттагыдай таман таш. Жаңы түрү чыгып атат таман таштын. Бул полимерно песчаный деп коет. Булар немеден жасалган? Пластик. Баарысы билгендей жанагы мусор, уже отходдор бар. Отход пластик ар кандай, азыр бөтөлкө ыргытып атабыз. Баклажка пластиковый, пакет, ошолордун баары эритилип, андан кийин буга кум кошулат. Кварц деп коет названиясы ошо. Ошон үчүн полимерно песчаный деп коет. Булар кум менен пластик аралашкан таш, таман таш. Бунун жакшы жагы, булар сууктан жарылбайт, суудан коркпойт, суу жерде тура берет. Катуу болот, бекем болот. Муну кумдун үстүнө отургузса болот, стяжканын үстүнө отургузса болот.
Андан тышкары цементке отургузуп койсо болот. Машина жүрсө болобу? Үстүнө машина жүрсө болот. Бул 11-12 тоннага чейин нагрузка көтөрөт ар бирөөсү. Мунун квадраты канча болот? Мунун квадраты 800 сомдон жогору болот. Квадраты 800 сомдон жогору. Алда кыргыздын оюсу. Ооба, кыргыздын оюсу менен бар. Түнкүсүн күйгөндөр бар. Нафор деп коет. Сиз мисалы кааласаңыз ташка кошуп койсоңуз, ошол таш күйүп баштайт түнкүсүн. Күндүз күндүн нурун алат, түнкүсүн күйөт. Бетондон жасалган таманташ, пластмастан жасалган таманташтан тышкары ондай резинадан жасалган таманташтар бар. Булар эми колдоно турган жери детский площадка, балдар ойногон жер, спорт менен алектенген жерлер, машинанын дөңгөлөктөрүнө эле. Ал переработка болот, шредер деп коет, ошого салынганда ал майдаланат. Майдалангандан кийин атайын мештер бар. Ошол майдаланган дөңгөлөккө клей кошулат. Андан кийин ошол мешке салынып, ушундай форма болуп, бурушат таманташ болуп чыгып калат. Резиновый таманташтардын чарчы метри 1400 сомдон башталат, ошондон жогору. Даяр болуп калды, аралашып. Эми азыр форма куябыз. Бир точкага куюш керек силиконду. Өсү бул жайылып, муну эч жака түртпөй, силкебей бир эле калыпта куюш керек да. Тешиктердин баарын өсүп табыш керек да. Куюп атканда температура ылдыйраак болсо, процесс полимеризация деп коет, ал узарып да кетет. 6 килограмм силикон кетип атат бул чоң формага. Ар бир силикондун 1 килограммы 1100 сом. Ошондо 6600 сом болуп атат. Материалдын эле баасы, ооба. Биз ушундай кылып жасап беребиз, эми 400 сом, 500 сом биздин эмгек акыбыз. Форманын эмнеси жакшы, каалаган санында жасайбыз. Каалаган санында өзүнө жасап чыгара берет. Убактына жараша. Силиконовый формалар булар аябай эластичный болот. Иштегенге оңой. Булар мен мына көрүп атасызбы? Эластичный булар атайын ошого жасалган. Андан кийин полиуретановый форма деп коет. Булар бир аз катуураак болот өзү. Эми полиуретанга көбүнчө таш куюшат, бетон куюп калышат. Анан ошон үчүн бул катуураак болот да. Канча жолу бул формадан таш түшүрсө болот. Допустим, бунун процесс тиражирования 250-300 единица. Андан кийин бир жери айрылып калса, ошол простой силиконду алып, ошол жерин жамап, бир оңдоп, кайта иштете берсе болот. Мынакей 2600 сом, 2700 сом. Эгерде мондай профессиональный форма алса, бул уже 8000 сом. Алда ылдый. Аябай чоң форма, бирок муну менен аябай көп жумуш кылса болот, количествосы да чоң болот. Муну менен уже бир производство ачып, чакан айыл, же шаарда ошол жерге барып, производство ачып, адам иш кылса деле болот да. Бул жакта жасаганда армировка дагы кылып жасап беребиз. Армировка жасагандан кийин бул разрывка дагы уже устойчивый болуп калат да. Срок эксплуатации көбөйөт. Жасаганда да калыңыраак кылып жасап беребиз. Ушул формалардын өзүн сатасыңар силер, э? Ооба, бу жерден форма дагы сатабыз, силикон дагы сатабыз, таштын өзүн дагы сатабыз. Азыр куйганга мынакей жөнөкөй эле гипс алдык. Анан бир аз добавка коштук, преобразователь. Мунун сапаты күчтүүрөөк болсун деп. Растворду даярдаганда көп суюк кылбаш керек, көп коюу кылбаш керек. Мындай эле орто эле раствор кылып эле. Бул жерде форманы мыльный раствор менен, самын суу менен обработка кылып койдук. Гипс жабышпасын деп. Эми азыр заливка кылабыз. Ашыкчаларын алып коюш керек бул жерден. Таш тегиз чыгат ошондо. Мына сиз көргөндөй таш куйганга
көп деле орун кереги жок. Болгон бир чака, таза чака, андан дрель керек, насадка менен аралаштырганга, ошону менен чайкаганга. Анан кийин 1,5 квадраттык эле чарчым эле орун керек. Азыр эми бир 5-10 мүнөттөн кийин ташты алып чыгабыз. Даяр болуп калат. Мондай формалар бар. Россия мамлекетинен келет. Бул деген дикий камень деп коет названиясы. То есть бул бир куйганда, эми бул деле брусчатканын бир түрү. Стяжкага таштын немесин түшүрөбүз да, сүрөтүн түшүрөбүз. Эми азыр биз стяжка түрүндө эле куябыз. Биринчисинен отсев алабыз, же майда кум алабыз. 4 күрөккө 1 күрөк цемент кошобуз. Жетти. Бул жерде 8 күрөк болду. Ушуга азыр 2 күрөк цемент кошобуз. Бул жерде жеңил эле, салмагы деле жеңил. Муну көтөрүп алып, сумкага салып алып, же машинага салып алып, Кыргызстандын ар кайсы жагына алып барып, каалаган жагына. Ошол жерден эле куя берсе болот. Эки күрөк цемент коштук. Эми буга суу кошобуз. Эгерде үйүңүздө бетономешалка болсо, бул процесстин баары тез жүрмөк да. Бетономешалка менен бетондун сапаты да жакшы болмок. Кум таза болсо, ошончолук раствордагы бекем болот да. Ошол эле раствордун сапатын жогортуш үчүн монда добавкалар бар. Бул деген стекловолокно деп коет. Баарыбыз эле билебиз, сар топурак менен иштегенде саман кошулат көп жерде. Ал ошо куюлган лай жарылбаш үчүн. Бул деле ошондой эле, ошого эле окшош система, бирок мунуку бетон үчүн. Бул стеклофибра деп коет. Атайын добавкалар. Азыр Кыргызстанга көп эле келип атат. Ушуну колдонгондо сапаты жакшы болот бетондун. Могу бир пакеттин салмагы 950 грамм. Бул бир пакет бир куб раствор даярдаганга жетет. Ошондо бул 5 мешок цементке лайыктуу. Биз бул жерде мешоктон, бул каптан 2 эле күрөк цемент алдык. Ошон үчүн бир аз стеклофибра кошуп коебуз. О, пакет 300 сом турат. Бирок бул аябай көпкө жетет. Мынакей аралаштырып кошуп койдук. Билинбей деле калды арасында. Растворубуз даяр болуп калды. Эми формага коюп брусчатка чыгаралы. Сиз көрүп аткандай мынакей эч кандай кыйынчылыгы жок. Формага куясыңар, толтурасыңар. Таман таш төшөп атканда аны жерди трамбовка кылып тегистеш керек. Бул форма менен куйганда жердин кыйшактыгын карабай, бетон ар кайсы жака кирип, жакшылап бекемдеп кармап калат. Эгерде жериңер куюп аткан жериңер бир аз кыйшак болсо, кайта эле буяк форма түз эле калат, бирок асты жагынан ошол кыйшак жердин баарын толтуруп кетет раствор. Бул жерде боек кошкон жокпуз. Эми көбүнчөнүн колунда ошо боек болбой калат, же неме болбой калат. Бирок баары эле мынакей стяжка кылып, же болбосо үйүн аябай кооз кылгысы келет. Ошол себептен бул жерде боегу жок эле куйдук. Бүт болгон пустоталардын баарын толтуруш керек. Ооба, кадимкинде эле раствор болот. Кадимкинде эле стяжкадай, бирок чыккан формалары уже брусчаткага окшош болуп калат. Жөнөкөй таман таштар 450 сомдон башталат, чакырым метри. Бул жерде мынакей өзүңүз көргөндөй көп каражат коротпой эле брусчатка жасап койдук. Бир 15 мүнөттөй туруш керек, бетон катканча. 15 мүнөттөн чыгарабыз. Мунун баасы ушул бир
Эменики бир форманыкы 1,5 миң сом. Бул жерде 0,36 квадрат чыгат. Ошондо 3 жолу куйганда 1 квадрат чарчы метр аралыкты брусчатка кылып койсо болот. Куюлган таштарды алып чыгабыз калыптан. Мынакей жана жөнөкөй гипстен кошкон, куюлган, кайрылган таштар. Мынакей. Аябай сулуу болуп чыкты. Буну эми сушкага коюш керек да. Кургатып, кургагандан кийин анан кийин Кантип кургатат? Кургаганда эми шамалдаган жерге коюп, температурасы мындай суук деле эмес болгон жерге коюп эле кургатып койсо болот. Кургатып атканда мындай тикесинен коюш керек таштарды. Мындайынан койгондо, жалпагынан койгондо бул ийилип кетет. Аябай эле сулуу таштар. Бул орусча названиясы древесный кирпич деп коет. Каменный кирпич. Структурасы мына ташка окшош турат. Күрөң тактар турат. Биз буга краска берип, пигмент мынакей каалагандай. Андан кийин мынакей пигментация бергенден кийин каалагандай таш түшүрүп алсаңар болот. Пигменттер бар. Андан тышкары стеналарды, дуалдарды боёп атканда краска кошуп атышат койлер. Ошол койлерлерден кошуп койсо болот анын баарын. Эми каалагандай өң түз чыгарып алса болот. Бул эми ар бир адамдын фантазиясына жараша ошондой каалагандай таш. Бирөөгө күрөң жакса, бирөөгө жашыл жакса, бирөөгө сары жакса, может быть бирөөгө ак жагат. Мынакей ушундай таштарды чыгарса болот формалардан. Бир аз башкача таш. Бул ошол жана кымбат гипстен жасалган. Бул арзан гипстен жасалган. Бирок мындай караганда сапаттары деле билинбейт. Ооба. Айырмасы жок. Бул жерден эми мастердин эле өзүнөн эметет да. Кааласа аябай сулуу таштарды түшүрүп алса болот. Таштын баасы 700-800 сом болсо квадраты, же 500 сом болсо, буну менен куйганда аябай эле ылдый болот да. Мындай себестоимосту санаганда бир топ эле арзан. Эки эседен деле көп, 3 эсе, 4 эсе деле болуп кетиши мүмкүн. Боёгондон кийин анан кийин лак берилет. Лак бергенден кийин глянцевый болуп калат сырт үстү. Бул 3000 сом кички форма. Калың, көпкө чейин иштетсе болот мынакей. Шашпай квартиранын ичинен, мисалы, аябай жер тар болгон жерге ушундай эле бир стол болсо, иш кыла берсе болот. Отуруп алып эле. Куюлгана канча убакыт туруш керек? Негизи бир саат. Андан кийин муну куйгандан кийин бат катып кетпеш үчүн салафан менен жаап, суу чачып, салафан менен жаап коюш керек. Бул деген баня под паром деп коет. Брусчатка чыгарган, бетон чыгарган кишилер билет ал терминологияны. Бул пар менен суу көтөрүлүп, кайта буу болуп, ылдый барып сиңиш керек. Ошондо бетондун сапаты аябай күчтүү болот да. Жок, жөн эле секирим түзөп өйдө чыгара алабыз. Секирим тырнак учу менен. Мына кадимкиндей эле таман таш болуп калды. Буга кошумча боёкторду кошуп койсок, каалаган өң түз болуп калат. 1 чарчы квадрат метри ошондо цементин, ацейин баарын санаганда 100 сом тегерегине айланат. Кымбат брусчаткадан айырмасы деле жок. Жана сатылып аткан. Муну жакшылап жасаса 10 эсе арзан болуп калып атат жасаган кишиге. Сапатын өзү контроль кылса болот ошону. Ошо бир калып алса, бир үй бүлөгө бир тамдын тегерек четин жасаганга жетиштүү болот. Картондун үстүнө коюп атабыз. Негизи жер болгондо бул перфорация деп коет. Жер ошол нымдыктын баарын тартып алмак да. Бул жерден ным эч жака кетпей калды. Ошон үчүн бир аз суюк болуп турат. Эгерде жерге куйсак, ошол эле шагыл, ошо суунун баарын соруп алмак, бул уже азыр курак болуп калмак да.
Адам баскан жолдорго таман таштарды төшөө кийинки мезгилдин технологиясы болуп калды. Илгери чоң тилке кылып чарчылап же дүңүнөн эле цементтеп коёр элек. Аныбыз көп өтпөй жарылып, тез эле жарактан чыгып калат эле. Таман таштардын болсо андай кемчилиги жок. Анын үстүнө аларды кайра түздөп, оңдоп туруу мүмкүн экен. Башынан сапаттуу жасаса, 10 чакты жылга жөн эле чыдап берет экен. Эдил Баатырдын ыкмасы менен таман таш төшөп коюу мүмкүн болгон жерге караганда, мүмкүн болбогон жерди табуу кыйын. Эң башкысы, анын дээрлик 4-5 эсе арзандыгында. Аны куюп чыгууга деле даяр таман таштарды орнотууда эле эмгек кетет. Жөндөмү барлар бетин кооздоп, оюулап коюунун да амалын табышы мүмкүн. Демек ыгын тапса, даяр таман таштардан дегелеген болбойт. Ал турсун арзан эле эмес, коозураак да болушу мүмкүн. Кооздук демекчи, кооздуктун чегине жетип болобу? Бүгүнкү күндө пайда болуп жаткан эң кооз жана эң кымбат таман таштарга да калымсынбай, ушул иште да Кыргыздын Акта улуттук табитин табуу менен алектенген Абыл Касым деген дагы бир эр жигитибиз бар экен. Ал таш шырдак аттуу ишкана түзүп, көргөндүн көз жоосун алган, оймо таман таштарды жасоо ишин баштаган. Аны бир көргөндө эле жолдордун, аянттардын, көчөлөрдүн, короолордун баарына таш шырдак төшөлүп жатып, калар күндү кыялданып жибербес кыргыз баласы болбос. А бирок ошол күндө эле алыс эместей, баасы деле анчалык асман чапчып кетпептир. Орто окаты барлардын колу жетерликтей эле экен. Ананда биздин улуттук сыймыгыбыз болор коомдук жайларда төшөлүп турган өтө кымбат баалуу, бирок көрксүз жасалма жана жасалма эмес таштарга караганда алда канча арзан экенин айтып коюшубуз керек. Идея өзү качан жаралат? Адам бир кыйналганда жаралат экен. Меники чында ушу бала чака багыш, элден кем кылбаш, ушу бирдемке өзүмө өзүм бир жумуш таап, ушу чыгарыш максатында болуп, анан ошонун үстүнөн изилдеп жүрүп, башка жумуштарды да кылып көрдүм, тигини кылдым, муну кылдым, анан акыры ойлонуп отуруп, ушул идея бир башка келип калып, анан аракет кылып көрдүм. Мен буга чейин такыр эле бул таман таш жөнүндө түшүнүгүмдө жок болчу. Таман ташты түзө эле ушундан баштадым. А так стройка боюнча мындай кичине бир жумуштарды кылып жүргөм. Мага тагдырдын турмуштун эмеси менен бир 12 жылдай Россияда иштеп жүрдүм. Эми берки таман таштарга караганда түйшүгү көп. Энелерибиз бычып алып туруп, анан бирине бирин кошуп тиккендей эле да бул. Ошондой ар бири курак өзүнчө болуп туруп, анан кийин топтолгондо анан ушул ою чыгат да. Негизги максатыбыз эле ушул Кыргыздын ушул Борбор шаардын көрүндүктүү жерлеринде, баягы туристтер көп келген жерлерге ушундай бир өзүбүздүн ушул таман таштарыбызды шырдак катары кылып ушундай токуп салып койсок, бир Кыргызстанга бир туристтер кызыгып көбүрөөк келет беле деген максаттарыбыз бар. Биздин эң негизги алдыга койгон максатыбыз болуп атат азыр. Сапатына көңүлдү көп буруп атабыз да. Мунун армировать этип атабыз. Мисалы үчүн микрофибра деп коет, андай кошобуз. Пластикаторларды кошобуз. Былтыр биз мына бир эле могул эле үлгүл менен эле иштегенбиз. Могу 1 метрге 1 метр, анан могу жээги менен, кыйуусу менен эле да. Анан быйылкы жылды могу чоң оюну киргизели деп атабыз. Сатыкка чыгарабыз быйыл. Анан могу жалгыз бир деталь деп коебуз, ошо жалгыз деталь. Мунун баягы көп эле адамдар баягы суроо берип, кандай муну токуйт, анан кайсын каяка коет деген көп суроолор берет да. А бунда суроо бериштин кереги жок, бирине бири эле кийип кете берет, канча площадь калган болсо ошондой. Анан жанагындай тротуарларга, дорожкаларга деп тетигин ойлоп чыктык. Ошо эң чекедеги эме. Ошо кардарлар каалагандай өң түсүн заказ берсе, ошондой өң түстө чыгарып бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Брусчатканын калпын биз өзүбүз жасайбыз. Момундай матрицалардын каалаган өзүбүзгө жаккан түрүн жасап алып, анан ушул эле система, ушул аппарат менен формасын басып алып туруп, анан цехтен ошол жерден анан брусчатканы куюп,
эме алып кете беребиз. Мындай станоктор Россияда бар экен, сатылат экен. Бирок баягы бюджетке карап эме болгонго өтө кымбат болгон үчүн интернеттен карап канча кандай иштөө системасы кандай болот, ошонун баарын эме кылып анан өзүбүз аракет кылып колдо жасаганга аракет кылдык. Бүт детальдарын базардан керектүүн сатып алып, калгандарын бул темирлерди ар жерлерден тияктан бияктан таап, анан өзүбүз колдо жасап чыктык муну. Канча болот экен биздин акча менен эгерде сатып алсаңар даяр? Эгер даярын Россиядан сатып ала турган болсок, где-то бир $9,000–10,000 болот экен. Ошол эле? Ушул сатып алсак. Эми силер ушуну жасаганга бир канча кетирдиңер? Биз азыр ошонун бир тең жарымын кетирдик. Эгер кимдир бирөө ушундай станок жасап бер десе жасап бере аласызбы? Жасап беребиз. Эмнеге? Биздин кыргыздарда мисалы үчүн иштейм деп келсин, келгендер болсо, пожалуйста, колубуздан келишинче жардам берип, жасатып, станоктун өзүн дагы жасап бергенге кудуретибиз жетет. Калыбыбыз болсо ушул мына бул калып, бул сырьёбуз. Бул биз өзүбүздө жок мындай сырьё. Муну биз Россиядан заказ кылып алдырдык. Россиядан келди. Эми ушул эле калпты биз мына тигил аппараттын жардамы менен момундай кылып ар бир каалаган детальды ушу эме кылдык. Эми буну ушул ар бир детальды момундай кесип алабыз. Аярлап чеберчилик менен. Ошо мына бетономешалка, бетон аралашат. Ушул бетон аралашып атканда эле бул эми составы боюнча айтып кетсек, армировка кошулат, микрофибра кошобуз. Сыйгалак болуш үчүн мына момундай аябай жылтыраган, суу эмбей турган системага келиш үчүн мунун эмелери кошулат. Микрофибралар кошулат. И пластификаторлар кошулат. Мунун өңү өчүп кетпейт. Себеби бул баягы бетон аралашып атканда бунун ичинде ошондо эле краска ошакка кошулат да. Бул баягы краска, бул чыккандан кийин анан красканы мынтип чачып коймой жок бизде. Бул жерде цемент, ацеф, анан шебен эми көп эмес, бир аз. Эмеси кошулат, шебен кошулат. Анан эң негизгиси цементтин тазасын. 500 маркадагы цементти именно ошол 500дүк марка кошобуз да. 400дүк, анан беркин, анан төмөн маркалар болсо сапаты жоголот. Биринчиден, экинчиден кыргыздын ою болуп аткандан кийин биздин максат бул баягы уят болбойсун деген максатыбыз бар да. Даяр бетонду жана калптын ар бирине салып эле өлчөм менен ашыкча эмес. Салып туруп мунун үстүнө койгондо эле бул өзү титиреп турган нерсе, бул мынтип титиреп жылып кете берет өзүчү. Мотор бул жакта турган үчүн бул жакка карап урган сайын үстүндөгү эме бул жакка жылы берет да. Өзү эле жылы берет. Бул жана кургаткыч бөлмөбүз бар. Ошол жакта кургатылат. Кургаткыч бөлмөбүз болсо, мына ушул мунун ичине берилген энергия, ысык сыртка бекер чыгып кетпеш үчүн ушундай кылып эме кылдык. Мына жерге тегиз кылып туруп муну жаткызабыз, мындай кылып. Мына тегиз жаткызылат. Мындай чыккан брусчаткалар момундай коюлат да бетине. Ушунун бети мындай толгондон кийин анан экинчинин үстүнө коебуз дагы ушундай. Калыбы менен коюлат да? Бул калыбы жок, калыбы менен коюлат. Калыбы менен жанагы суюк боюнча ушунун ичине коюлат. Анан экинчисинин үстүнө жаап, ошо мындай катмар кылып жийип туруп, анан мунун ичинде ысып, 1 сутка турат, бышат. Анан бышкандан кийин анан сыртка чыгарып, анан калыптан ажыратабыз. Мунун ичи буу болот, э? Буу болот. Бул ысык буу менен. Суу сыртта кайнайт өзү эме ёмкостта. А буусу бияка кирет ичине. Жалаң эле өзүбүздүн шырдак боюнча эле эме кылбастан кыргыздын оюларын түшүрүп, компьютерге салып станок менен ойдуруп алып келебиз. Анан буну тияка салардын астын буну обработка кылабыз. Бул кагаз болгон үчүн көпкө чыдабайт. Ошон үчүн буга эме буну катыруучу мемелер бар, лак, майлар. Ошо менен майлап, лактап, катырып туруп, анан кийин колдонобуз буларды. Бул өзүнчө тамонтаж. Мындай өзүнчө бир тамонтаждар
эме кылып атабыз. Мына. Ушул эки детальдан турат, ушинтип чогулуп кетет. Бул өзүнчө экөө болду болгондон кийин бул экөө болду да мына. Бул экөө топтолот мындай болуп мына. Бул экөө топтолот. Ошо бүт экиден да, анан богунуку болсо, мына муунун эмеси мына могул жерде турат. Мына могул жерде. Буга мындай болуп топтолот. Кылган жумушубуз ошо болгондон. Ошол сырга жараша дагы баасы. Сырга жараша да баасы дагы ошондой болот. Кээ бирки сырлар арзан болот, кээ бирки сырлар кымбат болот. Эң кымбат сырлар кандай? Эң кымбат сырлары 750 сомго чейин барат. Эми 1 квадраты. Кайсы сырдыкы? Эң кымбат сыр, ак сыр кымбат. Оксид титан деп коет. Анан жашыл, анан көк, ушул 3 сыр аябай кымбат болот да башка сырларга караганда. Калган күрөң, кызыл, сары, кара бул цветтери ошол арзан эле доступный ценада да. Эми практикада көрсөтүп атат, бул жашыл свет күн багы күндүн нуру түз тийген жерде өзүнүн өңүн жылдар өтүп жоготот экен. Эгер мындай жанагындай навестердин астыларында, жанагындай очокканаларды көрдүңүз, ошондой жерлерге, күн тийбеген жерлерге жашыл светтер аябай жакшы отурат да. Анан мындай ачык жерлерге андай өтө кымбат краскалар кымбат болгону менен күндүн нуруна чыдамы жогорак болот да алардын. Кооздук эле болбосо. Кыргыз эли илгертен баягы оюга бай калк келет экенбиз да. Анан бирок бул оюну бардыгын эле таман ташка түшүрө берген дагы болбойт экен. Потому что бул оюлардын өздөрүнүн бир аталыштары болот. Атайы шырдака астыга тебелегенге деп чыгарылган оюларды гана колдонгон болот да. Анан жанагындай калпактарга коюлган оюлар, баягы жакаларга, жеңдерге коюлган оюларды биз мындай брусчатка чыгаргандан алысыракмын да. Тебеленди болуп калбасын. Ар бир оюнун өзүнүн аталышы, өзүнүн тура турган орду болот экен. Ошон үчүн бул оюга кирердин астында мен көп изилдеп, көп окуп чыктым да. Окуп көрүп, анан ошондой деле бар түйүнө жетпедим. Анан этият шарт эле ошол азыр ошо интернетте булактарында жанагы шырдактын оюларын эле колдонуп атам да. Андан мындай сыртка чыга албай атам да. Абыл Касым мырза айткандай, ар ким оюна келгендей пайдалана бергидей, кыргыздын оюу дүйнөсү оюнчук эмес. Таманда тепселип жатаар оюулар бар. Каркыттап, аярлап күтөөр жерлерди жасалгалачу оюулар бар. Ишканада бекеринен таш шырдак деп аталбаптыр. Бирок ошол тепсеп жүрүүгө ылайыктуу оюулардын өзү да чексиз дүйнө, чексиз сулуулук, чексиз береке, чексиз кут. Анын баарын таман ташка айлантып, баскан турган жерлерибизди кооздоп койсок, ары дегенде аруу дүйнөлөрүбүз ойгонуп, көңүлдөрүбүз көкөлөйт. Бери дегенде булгап кирдетүүдөн айбыгып, адебибиз артат. Ананда дагы бир ажайып журналисттик ачылыш жасагансыйбыз. Кыргыздын оюулары символ дүйнөсүнө кирет. Символ деген сүрөт эмес. Символ деген сүрөттөрдүн атасы, шедеври, эмбелги, эн тамгалардан да жогору турган мааниси өтө терең көркөм чыгарма. Кыргыздын оюуларында кайсынысы мазмун, кайсынысы форма экенин, кайсынысы сүрөт, кайсынысы фон экенин билбейсиң. Баары бири-бирине өтмө катар жуурулушкан гармония, супер шайкештик. Оюудан өөн чыкпайт. Ашыкта кемда эч нерсеси болбойт. Кыскасы, таштандысы жок нукура технология. Мына ошол ажайып көркөм дүйнө ташка көчкөндө да заманбап өнөр жайлык технологияга куп жарашып, башкача айтканда техникалык жабдуулар менен иштетүүгө өтө ыңгайлуу болуп, өзүнчө бир дүйнөлүк стандартка айлануу мүмкүнчүлүгү ачык эле көрүнүп тургансыйт. Ушул ишти баштаган эр азаматтарды жараткан Кудай өзү колдоп, берекесин жалпы элибизге берсин демекчибиз.